Москвадагы мекендешим, сиз без пересидка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди жыкты кылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгып атат. Жолго чыгаар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөт бүтүп же жок болсо өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 24 жаштагы жигитке чагылган тийип каза болду. Бул тууралуу Супер KG порталына Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык окуя 19 июнь күнү болгон. Анда талаада иштеп жүргөн 24 жаштагы жигитке чагылган тийген. Жигит алган жаракатынан улам ошол жерде каза болгон. Бул факты журналга катталды. Туугандары маркумдун сөөгүн экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышты. Булак Супер KG. Украинанын учкучсуз учуучу аппараттары Москва облусунун аймагындагы объекттерге чабуул жасады. Бул тууралуу Россия Федерациясынын Коргоо министрлиги билдирет. Коргоо министрлиги маалымдагандай, бардык учкучсуз учуучу аппараттар радиоэлектрондук куралдын жардамы менен жок кылынган. Натыйжада аппараттар башкарууну жоготуп кыйраган. Ийгиликсиз болгон теракттын кесепетинен жабыркагандар жана кыйроолор жок деп кошумчалайт министрлик. Булак Назар Ньюс KG. Мадумаровдун иши боюнча Масалиев: депутаттардын ээлери кандай буйрук берсе, ошондой добуш беришет. Учурда жогорку кеңеште Адахан Мадумаровду кол тийбестигинен ажыратып, жоопко тартуу үчүн жабык режимде жыйын өтүп жатат. Мадумаровдун маселеси боюнча түзүлгөн комиссия тууралуу депутат Исхак Масалиев журналисттерге өз оюн билдирди. Эл өкүлү комиссия чечим кабыл алууга шашылып жатканын айтты. Прокуратура Адахан Мадумаровду жоопко тартуу үчүн жогорку кеңештен уруксат сурап жатат. Комиссия азыр катардагы жыйынын өткөрүүдө. Алар шашып, эртең чечим чыгарабыз деп жатышат. Себеби кийинки жумада курман айт болот. Депутаттар аялдарга чуркап кетип калышы мүмкүн. Ачык айтканда, формалдуу эле болуп жатат. Депутаттарга алардын ээлери кандай буйрук берсе, ошондой деп добуш беришет, деп билдирди эл өкүлү. Ошондой эле Масалиев мурдагы комиссияга мүчө болгонун, азыркы комиссиянын курамындагы кесиптештери бир аз өздөрүн жоготуп жатканын билдирди. Эске салсак, башкы прокуратура Адахан Мадумаровду жоопко тартуу үчүн парламенттен экинчи жолу уруксат сурап жатат. 2022 жылы январь айында Мадумаровго ал 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда кол койгон Кыргыз-Тажик чек-арасы тууралуу протоколго байланыштуу сурак берип чыккан. Ал учурда жогорку кеңеш Мадумаровду жоопко тартууга уруксат берген эмес. Быйыл 31 майда болсо парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев Мадумаровго кылмышка даярдык көрүү, бийликти күч менен басып алуу, бийликтен аша чабуу беренелери боюнча жоопко тартуу тууралуу сунуштама түшкөнүн билдирген. Булак Супер KG. Кыргызстан, Казакстан жана Россиянын ортосунда жеке маалыматтарды алмашуу чөйрөсүндөгү административдик маселелер боюнча өз ара укуктук жардам жөнүндөгү макулдашууга кол коюлду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Садыр Жапаров тийиштүү мыйзамга кол койду. Макулдашууга 2020 жылдын декабрь айында кол коюлган. Ал эми ратификация жөнүндөгү мыйзам жогорку кеңеш тарабынан үстүздөгү жылдын май айында кабыл алынган. Макулдашуунун алкагында маалыматтарды алмашуу жүргүзүлөт. Макулдашуунун тараптарынын жарандыгы бар экендиги, тараптардын аймагында туруктуу болууга, жашоого укук берүүчү документтердин бар экендиги, тараптардын жарандарынын, үчүнчү өлкөлөрдүн жарандарынын жана жарандыгы жок адамдардын жашаган жери боюнча миграциялык каттоого коюу же каттоо, макулдашуунун тараптарынын аймагына кирүүгө укук берүүчү визаларды берүү, тараптардын аймактарында субъектинин атына катталган кыймылсыз мүлк жөнүндөгү жеке маалыматтар, тараптардын аймактарында жеке маалыматтар субъектинде болгон мүлүктүк мүнөздөгү милдеттенмелер, тараптардын аймактарында жеке маалыматтар субъектин кылмыш жаза же административдик жоопкерчиликке тартуу, ким экендигин ырастоочу документтер. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин аткаруу комитетинин маалыматына ылайык бүгүнкү күндө аталган макулдашуунун күчүнө кириш үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол жоболордун аткарылышы жөнүндө билдирүүлөр Казакстан жана Россия Федерациясынан келип түшкөн.
Мында кыргыз тараптан макулдашуунун аталган жол жоболору аяктагандан кийин гана күчүнө кирет. Булак Спутник Кежи. Кыргызстанга Германиянын федералдык президенти келди. Германиянын федералдык президенти Франк-Вальтер Штайнмайер Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Анда белгиленгендей, Штайнмайерди Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов тосуп алды. Иш сапардын алкагында Германия президенти Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен жолугат. Анда тараптарды өз ара кызыктырган кыргыз-герман өнөктөштүгүн чыңдоо жана мындан аркы кызматташтыкты тереңдетүүнүн актуалдуу маселелери талкууланат дешти өкмөттөн. Булак Спутник Кежи.